Ишкерди Карактоого шектелген 25 жаштагы Талас облусунун тургуну кармалды. Анын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турганы айтылды. Бишкекте унаа оңдогон жайдын жумушчусу дөңгөлөк жарылып катуу жабыркады. Анын мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен. Башкы прокуратура өкмөттүн Баткен облусунун губернаторунун уулу Азиз Орозбаевди экстрадициялоо боюнча Россияга өтүнүш жөнөттү. Экс-премьер-министр Сапар Исаковду жаза мөөнөтүн өтөө үчүн Молдановкадагы номер 27-түзөтүү колониясына которулду. Ал коррупцияга тийиштиги бар деп соттун чечими менен 15 жылга эркинен ажыратылган. Кара Суу районуна караган Дача айылындагы жер маселеси боюнча нааразы тургундар район имаратынын алдына чыгышты. Саясатыңарды токтотуп, ресторандарды ачкыла, биз иштейли. Тамада Бакыт Байсариев бийликке кайрылуу жасады. Саясатыңарды токтотуп, бизге уруксат бергиле, биз жумушубузду алып барабыз. Ушул жана башка кабарлар менен программабыздын биринчи бөлүгүндө толук тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бишкектеги кафелердин биринен ыкчам аракеттеги жокерлер менен милиционерлер ишкерди ээн жакка алып барып, тоноп кеткен деп шектелген адамды кармады. Маалыматка ылайык окуя ушул жылдын 30 январь күнү болжол менен саат 21:00 чамасында болгон. Анда азиат тектүү эки адам Бишкек шаарынын Байтик Баатыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинен жеке ишкерге кол салган. Алар тапанча менен коркутуп, өзүнүн автоунаасы менен Борбор калаанын четиндеги эски аэропорттун аймагына алып барышкан. Ишкерди бир күн кечке кармашып $500 менен 12 000 сомун алып кетишкен деп айтылат маалыматта. Ыкчам аракеттин натыйжасында Бишкектен Талас облусунун 1995 жылы туулган жашоочусу кармалган. Анын мурда соттолгону жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турганы белгилүү болду. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Бишкектеги автоунааларды техникалык жактан тейлөө станцияларынын биринин кызматкери дөңгөлөктүн жарылып кетишинен улам катуу жабыркады. Кадрдан жүк ташуучу автоунаанын дөңгөлөгүн оңдоп жатканын көрүүгө болот. Бир учурда дөңгөлөк жарылып, иштеп жаткан жумушчу ыргып кеткен. Медиктер бул маалыматты тастыкташты. Окуя кечээ Акжар жаңы конушу жакта болгон. Жабырлануучунун мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен. Ал ооруканага жаткырылган. Башкы прокуратура Баткен облусунун губернатору Алишер Абдрахмановдун уулу Азиз Орозбаевди экстрадициялоо боюнча өтүнүчкө кол коюп, аны орусиялык кесиптештерине жөнөттү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, документ Россияга 22 сентябрда жөнөтүлгөн. Айта кетсек, 4 сентябрда Москвада Баткен облусунун башчысынын уулу Азиз Орозбаевдин кармалганы белгилүү болгон. Ал алдамчылыкка шектелип, мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. 2019 жылдын март айында Бишкекте 3 жаран ишкердин ишенимчине кирип, чет өлкөдөн алынып келинген автоунааларды сатып алууну шылтоолоп, ага 2,165,359 сом зыян келтирген. Шектүүлөрдүн арасында Азиз Орозбаев дагы болгон. Ал былтыр жазында тергөө иштеринен качып кеткен. Январь айында ага сыртынан айып салынган. Экс-премьер-министр Сапар Исаков Молдановка айылындагы номер 27-түзөтүүчү колонияга которулду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, ал жазасын ушул колонияда өтөп баштады. 2018 жылдын жай айынан бери ал УКМКнын тергөө абагында кармалып, кийин аны Петровка айылындагы номер 1 СИЗОго убактылуу которушкан. Сапар Исаков Бишкектесин реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштиги бар деп 15 жылга эркинен ажыратылган. Мындан тышкары сот мүлкүн конфискациялоо Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангынан 2 даражадагы Манас орденинен ажыратуу чечимин чыгарган. Кара Суу районуна караган Дача айылындагы жер маселеси тургундарды район имаратына чогултту. Ондогон тургундар жер тилкелерин сатып алып, турак жай курууну башташкан. Бирок тиешелүү органдар ал жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин айтып, иш териштирилип жатканын билдиришти. Ал эми жерге ээлик кылгандар колунда мамлекеттик акт китептери бар экенин көрсөтүшүүдө. Маселени кабарчыбыз карап көргөн.
Мен 6 балам бар. Сотқа қайрылбайсың, сот. Қайрылабыз. Кара-Суу районунун Дача айыл аймагынын тургундары райондук администрацияга нааразычылыгын айтып чогулушту. Тургундар алар жашап жаткан аймакты бошотуу талабы күч болуп жатканын айтышат. Буга аталган аймак Төлөкөн айылына караштуу жайыт жер экени себеп болууда дешет. Генен ээн жер эле да, ошол жер Учар айыл өкмөтүнүн жайыт жер экен. Ону бул үйгө сатып ийиптир. Үй куруп адамдар жашап атышат экен. Өзбек маала болуптур ошол жер. Onu доказать etken кошунабыздар бар, Бекболот деген, аны видеосунда беребиз. Анан ошол бул учарлыктарга отчет бере албай калып эле, эми илгертен курулган биздин дачадагы жерибизге асылып, ошо үйүңөрдү бузуп бергиле деп, бул жерде соту жок эле, азыр прокурор эле чечим чыгарып калыптыр. Мен унчуккан эмес, быйыл үйүңдү буз деген маалымат барып атат. Мен 6 балам бар. 6 баламдын 2-чөсү эс тартып калган. Олорго деле мындай жашоонун кызыкчылыгы жок болуп калды, чынын айтсакчы. Мен кечинде соттон кагаз барган экен, прокуратурадан. Баягы өзүмдү жоготуп койдум. Ушундай биздин акыбалыбыз өтө татаал турат да азыр. Биздин акыбалыбызчы. 5 эле сотик. Тургундар бийлик өкүлдөрү тарабынан эч кандай эскертүүлөр болбогондугун айтышат. Мындан улам учурда ал жерге там салышып, алды аяктап калган. Бир адам келген эмес магачы. Бир адам келип мага эскерсе, мен ой жерге үй салмак эмесмин. Күйсөм ошондо акчама күйсөм, күйө эле. Азыр эми үй салып алып, эми жашайын деп келгенде анан кийин талашып турса бул туура эмес да. Эми өзүңүз элестесеңиз, ошол жерге деле барсаңыз көрөсүз. Менин жанымда ылдый жагында жарыми шаарга карайт экен дагы, бул жагы Дачага карайт экен. Эмеге жайытына карайт экен. Ал эми өзүңүз деле мындай любой логистика иштеткен адам деле бул түшүнөт да ончу. Азыр булар барат дагы өзүнүн тааныш адамдарын аппарат дагы көрсөтөт. Мына чечип бергиле по телефон. Биз карапайым калкты эч ким укпайт экен. Чынында айтсак, ушул жерге акимчиликке ham келип табыз, мэрияга дагы бардык. Текшерүүдө нааразы болгон тургундар жашаган аймак Төлөкөн айыл өкмөтүнө тиешелүү экени аныкталган. Ал эми турак жай салып алгандардын колунда акт китептери да бар. Ал жер буга чейин Дача участогуна ээлик кылып келген Кубаныч Нуранов аттуу жаран аркылуу берилгенин айтышат. Баягы актысы, гос акты деп көтөрүп жүргөн гос актысы, ошол жерлерди мурда дачный участок деп, дачный участканын коомдун бирикменин жетекчиси деп айтылган адамдын колу менен жүргөн акт болуп атат, кагаз жүзүндө. Бирок алар ошол актылар мамлекеттик тийиштүү органдардын каттоосунда жок экен да. Демек алардын айтышы боюнча бул жасалган документтерди ошо мамлекеттик органдар мындайча айтканда жараксыз госакт деп атышат. Ошондуктан булар кайрылган жерди ошо Гипрозем менен тийиштүү комиссиянын жазган актынын негизинде Төлөкөн айыл өкмөтүнө тиешелүүлүгү аныкталды. Аймакты Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жетекчилиги мыйзамсыз берилген деп Кубаныч Нуранов да күнөөлөдү. Анткени анын жер тилкелерди сатып жибериши боюнча иш тергөөгө өткөрүлгөн. Дачалар боюнча представитель бар, Нуранов Кубаныч деген. Ошол тарабынан иш кагаздарды берилген да. Аларгачы турак жай салуу үчүн. Бирок ал берген кагаздар өзүнүн үйүнө жасап берген кагаздар ал жерде мыйзамсыз жасалган, тем более Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жайыт жерине жасап берген кагаздарчы. Тарт участок кылып берип койгон аларга. Ал боюнча биз прокуратурага кайрылганбыз. Иш козголуп, тергөөдө мына робузда тергөөдө жүрөт аларчы. Ошол боюнча ал жактан ошол каралып, мыйзамсыз салынганы аныкталып атат азырчы. Дали ошо тергөө иштери жүрүп атат азыркы мезгилде, иш бүтө элек. Такталбаган жер тилкеси боюнча учурда тергөө иштери уланууда. Бирок бүгүнкү күндө Дача айыл аймагынан жер сатып алган бир нече жаран курулуштарын токтотпой жүргүзүшүүдө. Эми мыйзамсыз сатылган тилкелер боюнча чекитте бир гана сот коёру анык. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Кыргызстанда 25 сентябрга карата 175 адамдан коронавирус табылды. Бул соңку бир айдагы эң жогорку көрсөткүч. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткан бейтаптардын 142си айыкты. Каза болгондор катталган жок. Жаңы катталган учурлар Ош облусунда 50, Баткен облусунда 41, Жалал Абад облусунда 22, Ош шаарында 22, Бишкек шаарында 18, Ысык Көл облусунда 7, Талас облусунда 7, Чүй облусунда 5, Нарын облусунда 3.
3. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45.932 жетти. Алардан 42.147 айыгып, 1.063 жашоо менен кош айтышты. Бишкек мэриясы баш каладагы 2 чоң гипермаркетте коронавируска байланышкан санитардык эрежелерди сактаган эмес деген негизде айыпка жыкты. 1-май районунун акимчилиги милиция менен санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери менен бирге Глобус жана Фрунзе дүкөндөрүн текшерип чыкканын билдирди. Текшерүүдө дүкөндөрдүн кире беришинде чыпка, дезинфекциялык килемчилер коюлбаганы, кардарлардын дене табы текшерилбей, колдоруна антисептик чачылбай жатканы, соода борборлорунун ичинде кардарлар бет капсыз жүргөнү аныкталган. Глобус жана Фрунзе маркеттердин жетекчилигине тартип бузуу жөнүндө кодекстен 293 беренеси боюнча протокол түзүлүп, 2 категориядагы айып пул салынды. Анын көлөмү канча экенин мэрия тактаган жок. Алып баруучу Тамада Бакыт Байсариев ресторандарды ачып иштөөгө уруксат берүүнү суранды. Бул тууралуу ал бүгүн Instagram баракчасында билдирди. Ал өз сөзүндө бардык тармактар иштеп жатат, бир гана мектептер менен ресторандар иштей элек. Тойлор башталып калды. Биздин жумушка уруксат берүүңүздөрдү суранабыз, деди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мынакей бүгүн жакшылык тойлор Кудай буйрса башталып калды. Элибиздин жакшылыктарына кызмат кылып аткан ресторандын кызматкерлери, ошол жакта иштеп аткан ырчы бийчи чоорчулар, официант, администрация ашкошчулар, охраналар, жада калса тетиги жайлоодо малдын өстүрүп аткан чабандар бардыгы кичине күн көрүп калды. Эми ошолорду биз уланталы жумушубузду уруксат берүүңүздөргө сунабыз. Себеп дегенде биз эле тармагыбыз иштебей жатат, мектеп иштебей жатат, калган бардыгы иштеп атат. Кайрылып аткан себебим, эгер чынында эле оору келер ыктымал болсо, коркунуч болсо, анда бардыгын жабыш керек. Чегараны жабыш керек, базарлар жабыш керек, соода борборлорду, анан бул транспортты жабыш керек. Себеп дегенде маршрутканын ичи тыгын болуп жүрөт, базарлардан өтө албайсың бири-бириңиз менен. Оору 2 мүнөттө эле жугат. 5 саат ресторанда отурганда пайдасы жок. Кетип баратып эле чүчкүрүп любой адамга жугуп калат. Ошондуктан чынында эле коркунуч пайда болсо, бардыгын жабалы. Ал эми жөн эле бул саясат болсо, саясатыңарды токтотуп, бизге уруксат бергиле, биз жумушубузду аткаралы. Сиздер Нур Ньюс программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө төмөнкү кабарларды толук баяндайбыз. Биз менен болуңуздар. Дагестандын башчысы абактан качкан 6 кишини табууга жардам берген маалымат үчүн 1 миллион рубль сыйакы убада кылды. Казакстандын түндүгүндө чыккан куш тумо эпидемиясы Кыргызстан менен чектешкен аймагына жетти. Москванын мэри улгайган москвалыктарды 28 сентябрдан тарта үйлөрүндө болууга чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда үгүт маалында чыккан массалык мушташка жооптуу 2 талапкерди жарыштан четтетти. Алар Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Илхам Маннанов менен Биримдик партиясынан талапкер Шукурулло Файзуллаевтар. Мекеним Кыргызстан партиясынын логотиби түшүрүлгөн футболкачан кыздын мушташы социалдык тармактарда талкуу жаратып, аларды милиция издөөгө алды. Шайлоого карата 3 миллион 523 миң бюллетень басылып чыкты. БШК аларды аймактарга жөнөттү. Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда үгүт маалында чыккан массалык мушташка жооптуу 2 талапкерди жарыштан четтетти. Тагыраагы Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Илхам Маннанов менен Биримдик партиясынан талапкер Шукурулло Файзуллаев шайлоого катышуу укугунан ажыратылды. Белгилей кетсек, Маннанов учурдагы жогорку кеңештин депутаты, ал эми Файзуллаев жаңжал чыккан Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы. Социалдык тармактарда 2 кыздын бири-биринин чачын жулуп, мукачылык менен мушташкан видеосу талкыланууда. Тасмада Мекеним Кыргызстан партиясынын логотиби түшүрүлгөн футболканы кийген жаш кыз атандашын чаап сабайт. Кадр сыртындагы кыздар аны Зухра давай деп шыктатап, мушташты сыртынан карап каткырып турушат. Учурда бул мушташ кайда болгонун, кимдер катышканын милиция кызматкери тактап жатат. Давай,
Эй, без камня! Бышка шайлоо бюллетендерин аймактарга жөнөттү. Боршайкомдун маалыматына ылайык жалпысынан 3 миллион 523 миң бюллетен басылып чыкты. Анын эң көбү Ош облусунда жөнөтүлдү. 682 миң дана, эң азы Таласка 149 миң. Комиссиядан белгилешкендей бюллетендерди басып чыгаруу процессине күнү түнү көзөмөлдөө жүргүзүлүүдө. Ар бир документ жогорку деңгээлдеги коргоо элементине ээ, аны автоматтык эсептөө урнасы таанышы үчүн атайын боек түшүрүлгөн. Белгилей кетсек, мыйзамга ылайык бюллетендер шайлоо тилкелерине добуш берүүгө 10 күн калганда жеткирилиши керек. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 декабрга чейин узартты. Израилде пандемия башталгандан бери суткалык эң жогорку көрсөткүч катталды. Буга байланыштуу өлкө бийлиги чектөөлөрдү күчөтүүгө мажбур болду. Ал эми Британиянын ресторанында робот-официанттар кызмат көрсөтүшүүдө. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Дагестандын башчысы Владимир Васильев абактан качкан 6 кишини табууга жардам берген маалымат үчүн миллион рубльге чейин сыйакы убада кылды. Ал ошондой эле өздөрү кайтып келгендерге качып кетүүнүн жазасы жеңилдей турганын белгиледи. Айта кетсек, кечээ 24-сентябрда Махачкала шаарынын четиндеги абактан 6 киши качып кеткен. Алардын экөө 30 жаштагы тажикстандыктар. Камактагылар 1 жыл бою качууну пландап, ал убакыт ичинде түрмөдөн сыртты көздөй туннель казып, ошону менен чыгып кетишкен. Орусиянын тергөө комитети түзүү колониясынын кызматкерлеринин шалакылыгы үчүн кылмыш ишин козгоду. Казакстандын түндүгүндө чыккан куш тумоо эпидемиясы өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен аймагына чейин жетип келди. Эске салсак, Казакстанда куш тумоосу 9-сентябрь күнү расмий катталган. Өлкө бийлиги бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна маалымат берип, айрым айылдар карантинге жабылган. Өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен Жамбыл областынан 238 канаттуу өлгөн. Акыркы учурда Казакстандын 7 областындагы жеке чарбаларда 20 миң, атайын фабрикаларда 203 миң баш канаттуу өлгөнү айтылган. Казакстанда жыл башынан бери куш тумоосуна каршы 3 миллион 377 миң 900 вакцина даярдалган. Учурда дагы 699 миң 355 доза сатып алынууда. Коронавируска байланышкан абалдан улам Москванын мэри Сергей Собянин өнөкөт оорусу бар улгайган москвалыктарды 28-сентябрдан тарта аралыктан иштөөгө же эмгек өргө алууга чакырды. Өнөкөт оорусу бар 65 жаштан өйдө москвалыктар менен андан бир аз жашыраактар өтө зарыл болбосо үйдөн чыкпай туруусу керек. Же шаардын сыртындагы бакча жайларына кетүүсү шарт. Өзүнчө жашаган тууган тааныштары менен убактылуу көрүшпөй, катташпай туруңарды суранабыз. Эшикке абага чыгып сейилдөө, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо чектелбейт деп айтылат маалыматта. Сергей Собянин Москвада акыркы күндөрү коронавирус чыккан учурлар бир топ көбөйгөндүгүн элдин эсине дагы бир ирет салган. Андан сырткары суук жакындап келе жаткандыктан аны менен кошо мурда болуп жүрчү сасык тумоо көбөйөрүн кошумчалаган. Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 декабрга чейин узартылды. Президент Владимир Путин тиешелүү жарлыкка кол койгону расмий кабарланды. Алгач бул жеңилдиктер 15 марттан 15 июнга чейин, кийин 15 сентябрга чейин узартылган болчу. Ошентип 3 айга жакын убакыт аралыгында чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн административдик чара көрүлбөйт. Ошону менен катар виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Бул арада мөөнөт аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Мындан тышкары чет элдиктерди ишке кабыл алууда миграциялык документтери талап кылынбайт. Акыркы расмий маалыматтар боюнча 750 миңдей кыргызстандык Орусияда эмгек миграциясында жүрөт. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанга 30 миңге жакын мигрант кайтып келген. Израилде бир күндө коронавирус жуктурган 6950 жаңы учур катталып, пандемия башталгандан бери суткалык эң жогорку көрсөткүчтү түздү. Буга байланыштуу өлкө бийлиги чектөөлөрдү күчөтүүгө мажбур болду. Бир жума мурда эле бул өлкөдө дүйнөдө алгачкылардан болуп кайрадан карантин киргизилип, мектептер, бала бакчалар, мейманканалар, соода борборлор, эс алуу жайлары жана пляждары жабылган.
Ошондой эле Франция, Британия, Испания жана Чехия өлкөлөрү вирустун кийинки толкунуна байланыштуу карантиндик чектөөлөрдү кайрадан киргизди. Өзбекстандын башкы санитардык инспектору Нурмат Атабеков өлкөдөгү эпидемиологиялык абалы начарлай берсе, бийлик кайрадан карантиндик чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн экенин билдирди. 2 ай мурдагыдай катаал карантин болбойт деп ойлойм, бирок акыркы кездери бизде күн сайын коронавирус жуктурган 600дөн ашык учур катталып жатат. Бул жарандар санитардык талаптарды аткарбай калгандан улам болууда. Эгер эпидемиологиялык абалы начарлай берсе, өкмөт бир катары чектөө чараларын, анын ичинде буга чейинкидей карантин киргизилиши мүмкүн, деди Атабеков. Ал жарандарга бет кап тагынып, коомдук жайларда социалдык аралыкты сактоонун маанилүүлүгүн, ошондой эле колду бат-бат жууп туруу керектигин эскертти. Расмий маалыматка ылайык Өзбекстанда пандемия башталгандан бери COVID-19 жуктургандар 53.966 кишиге жетти. Алардын ичинен 50.441 айыгып чыкса, 447 бейтап каза болгон. Hello, my name is Ella. Touch your hand. Президент Сооронбай Жээнбеков 28-29 сентябрь күндөрү Венгрияга расмий визит менен барат. Бүгүн ал тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен визитти уюштуруу маселесин талкуулады. Жээнбеков Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушат. Анда кыргыз-венгер эки тараптуу кызматташуусу талкууланат. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тараптуу макулдашууларга кол коюлат. Венгрияга барардын алдында 28 сентябрда Жээнбеков Орусияга иш сапар менен барат. Ал Орусияга президенти Владимир Путин менен жолугушуу өткөрөт. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков ушул жылдын 28 сентябрда Россия Федерациясына жумушчу сапар менен барат. Анын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кыргыз-Орус стратегиялык өнүктөштүгү, тарыхый достуктун, союздаштыктын жана өз ара урматтоонун бекем салттарына негизделген белгилей кетүү керек. Маалым болгондой 2020 жыл Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын президенттери тарабынан Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы эриш аркак жылы деп жарыяланган. Мындан тышкары Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Айверчук мырза башында турган Россия делегациясы өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткен. Бишкекте соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиянын 22 жыйыны өттү. Жер иштетүү жакшы кирешилердин бири. Бишкек шаарынын айланасындагы дыйкандар бул жылы түшүм жакшы болгонун айтышууда. Аларда басымдуу бөлүгүн өлкө аймактарынан келгендер түзөт. Дыйкан мээнетинен кийин күн сайын тонналаган кулпунай менен Кожогат коңшу өлкөлөргө жиберилет. Кубаныч Рыскулов 6 жылдан бери жер менен алектенет. Жазында март айынан тарта балдары жана неберелери менен биргеликте суук түшкөнчө айдоо талаасында болот. Жалпысынан 1 гектарга жакын жери бар. Мындагы дыйкандардын басымдуу бөлүгү Аксы районунан келгендер. Кубаныч Рыскулов бул жылы баа жакшы болуп, мээнетибиз акталды дейт. Жазында ушу Норустан кийин эле марттарда келебиз. Келип ушу чабыкты баштайбыз. Чөй улам чыккан сайын отоп турабыз. Ушинтип кичинеден баштап чоңойтуп анан ушу түшүмгө чейин ушу жердин немесинде жүрө беребиз.
Мен өзү 70 сотта жерим бар. Клиникада жакшы, быйыл баасы болсо түшпөдү, быйыл жакшы. Жылда мындай баа болбоду эле, быйыл жылдагыдай баа эмес, жакшы болуп атат да. Бирөөнүн эмгегин жебей чыныгы маңдай тер менен оокат кылган калктын бир бөлүгү мына ушул дыйкандар. Алар эрте жаздан тарта кичи мекенин тыштап ушул чүй өрөөнүнө келишет да кар жааганга чейин эмгектенишет. Андан тышкары өзүнө гана киреше таппастан ар бир дыйкан күнүнө ондогон жарандарды жумуш менен камсызда кылат. Ошондой эле өлкөнүн экономикасына дагы эң зор салым кошкон тармактардын бири десек болот. Мен күнүнө мисалы 10 чаккача жумуш 10 кишигече алам. Күнүнө мындай иштетсек 600-700 сомдон. Негизи чакасын 60 сомдон, 50 сомдон төлөп беребиз. Күнүнө 20 чакага жетеришет. Ошондо ар бири. Ошондо 1000 сомдон, 1000 сом ашырышып, 1000 сомго жетпегендер да бар. Ушундай иштешет да. Аталган өсүмдүктөрдүн жалпы аянты Чүй облусу боюнча болжолдуу 3000 гектарга чукул жерди ээлейт. Ал эми Борбор калаанын айланасында 500 гектарга жакын кулпунай жана кожогат өстүрүлөт. Анын 10%га жакыны гана өлкөнүн аймагында сатылат. Башкача айтканда жергиликтүү элди ошол көрсөткүч камсыздайт. Калган 90%ы коңшу өлкөлөргө экспорттолот. Демек чүй жергесиндеги дыйканчылыктын бул түрү өлкөнүн экономикасына чоң таасир эткен тармактардын бири десек болот. Бизге күнүнө 5 тонна клубника чыгат дыйкандар. Өстүн ушул жерде. Бул жакта 100 гектардай жерибиз бар. Бүт арендатор. Ушул жерде дыйкандар күнүнө ар бир киши жок дегенде 100 килограммга чейин алып чыгышат. Күнүнкү экспорт кылган товарыбыз 10 тоннага чейин жетет. Основной Россияга, Казакстанга экспорт кылабыз. Азыркы учурда клубниканын баасы 120дан 140ка чейин болуп атат. Малинаныкы 160-180ге чейин. Кулпунай боюнча мындай ири экспортчулардан өлкө боюнча 10 тегерегинде. Анткени бат бузулуучу жемиш болгондуктан аны узакка жеткирүү тобокелчиликти талап кылат. Ар бир ишкер жазгы жокчулук маалда өзүнүн аймагындагы дыйкандарга жер семирткич жактан жана жарыктандыруу сыяктуу көмөктөрдү көрсөтүшөт. Ал эми эмгекчилерге мамлекет жактан чек ара маселеси стабилдүү болуп, дыйкандарга тийиштүү болгон суулар коңшу өлкөгө сатылбаса ошол гана жетиштүү. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. А мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.